Эртең 13 сентябрда саат 15:00 Адахан Мадумаровдун соту Бишкек шаардык сотунда болот. Мадумаровга баягы чуулуу протокол боюнча болгондо да чыккынчылык беренеси тагылууда. Оппозиция лидеринин кармалганы жана ага козголгон кылмыш иши мыйзамсыз экенин мен юристмин дегендер белгилеп, өзү да кармалган күнү баягы эле жомок деп айткан эле. Бирок жомокту реалдуулукка айлантышып, Мадумаровду 10 күндөн бери УКМКнын абагында кармап отурушат. Адахан Мадумаровду 2 сентябрда дем алыш күнү 13 жаштагы баласы менен кошо сейилдеп жүргөндө кармап кетишкен. Аны кармоого автоматчан атайып багыттагы кызматкерлер жөнөтүлгөнү тууралуу айтылып, маселе парламентте да көтөрүлгөн. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн кармоо учурунда дагы мындай мамиле болбосо айтылып. Когда задерживают ОПГ, поверьте мне, спецназ, когда задерживают, никогда членов семьи не задерживают. Не трогают ни детей, ни жен. А как так получилось? Мадумаров вышел на улицу вместе со своим несовершеннолетним ребенком, 13-летним ребенком. И их двоих спецназ задерживает и увозит. И ребенка 3 часа продержали в ГСУ МВД, как задержанного. Это нормальное явление? Мне кажется, это вопиющий факт. Буга расмий жооп болгон эмес. Кийин андай болгон эмес деп интернет булактарына сүрөттөрдү чыгарышып, жакшынакай эле алып кетишкенин чыгара башташты. Бүгүн Ички иштер министринин орун басары депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, спецназ тартылган эместигин билдирди. Спецназ колдонду же колдонгон жокпу деген боюнча мен сизге ачык эле айтам, что спецназ колдонгон жок. Анда ичи спецназга толгон бул бусик аны коштоо эмне кылып жүргөн. ИИМде 3-4 сааттык сурактан кийин кылмыш иликтөө башкармалыгына да ушул бусик менен алып барышып, ошол жерде гана Мадумаровду журналисттер көрүп, суроо узатканга үлгүрүшкөн. Андан кийин сотко алып барышып, сот түнгө чейин созулган. Ага саясатчынын жакындарын, журналисттерди дагы киргизишкен эмес. Соттун короосуна дагы киргизбей, атүгүл сырттан туруп, камерага тартууга дагы тоскоолдуктар болгон. Эми кармалганы мыйзамдуу болгонбу? Адвокаттар бир дагы чакыруу келген эмес. Барып эле кармап кетишкени мыйзамсыз дешет. Болбосо мыйзам деп келген Мадумаров бармак. Өткөн жылы качпай этпей сурактарга барып, тергөөчүнүн суроолоруна жооп берип келген. Исходя из требований УПК, задержание 100% незаконное. Ни повесток не было, ни вызовов не было. Действующего депутата Жогорку Кенеша вообще не вправе задерживать. Действующего депутата могут задержать только в том случае, если он застигнут при совершении преступления. Единственный вариант. К нашему случаю, как вы знаете, не относится, потому что наш подзащитный обвиняется в совершении преступления 14-летней давности. Поэтому говорить о том, что он застигнут во время совершения, мы не можем. Адахан Мадумаровду кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук жөнүндө сунуш келип түштү. Дагы бир кызык учур. Башкы прокуратура Мадумаровду жоопкерчиликке тартуу уруксаатын сурап, парламентке башка берене менен кайрылган. Депутаттар бийлигинен аша чабуу беренесине макул болушкан. Кармалгандан кийин эле чыккынчылык беренеси болуп өзгөрдү. Ушул беренени коюу өткөн жылы сураганда Жогорку Кеңеш уруксаат бербей койгон. Бул жолу көз боемочулук болгонун адвокаттар белгилешүүдө. Ананда депутаттардын мурдагы бул берене боюнча жоопко тартууга уруксаат бербей койгон парламенттин токтому дагы деле күчүндө турганын мамлекеттик жактоочу айтып жатат. Первый раз, когда унес представление по возбуждению уголовного дела по статье 353, Жогорку Кенеш отказал. Второй раз уже по другой статье было личное представление за превышение должностных полномочий. Во втором случае уже Жогорку Кенеш разрешил рассмотреть данный вопрос. Теперь, априори, если первое постановление Жогорку Кенеша, которое запрещает
привлечение к уголовной ответственности по статье 353 и оно не отменено, то в данном случае никто не давал разрешения следственным органам возбуждать уголовное дело именно по этой статье. Имеется, еще раз повторюсь, имеется два протокола. Первый из них не отменен. Депутаты не давали разрешения возбуждать уголовное дело по данной статье. Поэтому в этой связи я считаю, что само уголовное дело возбуждено незаконно, и в соответствии с этим получается, что и задержан незаконно. Чулуу протоколго келсек, Феликс Кулов Мадумаров кол койгон протокол боюнча мындай деп түшүндүрмө берген. Мадумаров кол койгон протокол Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин ортосунда 2008-жылы бекитилген келишимдин негизинде түзүлүп, социалдык тармактарда тараган текстте жол эмес, электр чубалгыларын куруу үчүн жер тилкелерин өз ара бөлүп берүү жөнүндө айтылат. Бул талаштуу жерлер эмес болчу. Мадумаров кол койгон протоколдо тараптардын бирине да таандык болбогон, такталбаган жер тилкесин Тажикстандан ижарага берүү каралган. Экинчи пункту белгилей кетүү керек. Ал биргелешкен келишимдин 5-пунктуна ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин 2008-жылдын 15-майындагы билдирүүсүндө узундугу 275 метр болгон жолду кыргыз тарапка ижарага берүү маселеси чечилген. Бул тексттен ачык көрүнүп тургандай, эки өлкөнүн президенттери буга чейин 275 метр жолду бизге ижарага берүү боюнча жазуу жүзүндө келишим түзгөн. Эгерде биз мамлекеттик чыккынчылык жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда анын башатын түптөгөн президент биргелешкен билдирүүгө кол койгон деген толук логикалык тыянак келип чыгат. Анда 5-пунктта жолду ижарага алуу маселесин чечүүгө милдеттендирет. Ананда бул протокол келишим эмес, эч кандай юридикалык күчкө да ээ эмес. Болгону ниет дегенде Азаттыктын берүүсүндө жаш активист Замир Шамшидин уулу жеткиликтүү түшүндүрүп берген. Депутаттар сабатсыз деген пикирге баратам. Ошол комиссиядагылар сабатсыз экен деген пикирге баратам. Эгер коркпогон болсо, кай жеринен сабатсыз? Акбөкөн мырза буга чейинки бир шайлоо учурунда ушундай бир теледебатта Улукбек мырзанын жосунсуз каралоосуна жооп берип жатканда бүгүнкү УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевдин жообу бар. Протокол юридикалык күчкө эмес. Ал жогорку кеңешке кирбейт. Ал өкмөттөн токтом токулат. Дебат учурунда келишим болот. Агай бар болчу. Анан жогорку кеңеште мыйзам жазган, биздин тагдырыбызды оңго солгон баскан жолубузду мыйзам менен тескеп жазып бере турган депутаттар протоколдун юридикалык күчкө ээ эмес экендигин билбесе, анда алар сабатсыз экен. Эгер сабаттуу болсо, токтоңуз, бул протокол бул ниет бул. А ниет менен кантип кишини камаганга иш козгонго мүмкүн? Анын үстүндө ал протокол жарым жолдо калып кеттир. Андан бери келип баратканда ошол протоколдон кийинки уландысына бүгүнкү Кабминдин төрагасы Акылбек Усенбековичтин жанында жүргөн Нурлан Сулайманов деген кол койгон экен Ош шаарында. Бул протоколго кол коюу кайдан чыгыптыр? Баткен-Исфана жолун, Ош-Баткен-Бишкек-Исфана жолун курууда мына маселе чечилип чыккан экен, ызычуу. Ушуну чечиш үчүн, тиги жолду кесип өтүш үчүн, асфальт куруш үчүн ушул чыгыптыр. Анан ал жерден ызычууда тажик тарапы эч моюн бербей атканда, Мадумаровду ким Курманбек Салиевич ошол мезгилде президент жибериптир, барып сүйлөшүп келчи эмне болуп атыптыр дегенде Мадумаров барыптыр. Тажик тараптан бирөө келиптир. Эки жактан эки кишинин жиберүүсүнө эки мамлекеттин президенттери телефондо сүйлөшүптүр. Анан Курманбек Салиевич айтып атат, мен айткан жокмун. Анан ал жерде эмне деп атат? Барып көрүп келчи эмне болуп атыптыр. Ушундай макулдук бербей атыптыр, тополом болуп атыптыр. Кыргыздарды бир айыл аркылуу ушинтип текшерип өткөрүп атыптыр, ошону бир чечели. Макул барды жолуккандан кийин протоколдошобу? Жыйын агай билет да. Эки тарап расмий кишилер жолуккан жерден протокол болот. Ал протоколдо эмне деп турат? Ушул жердин чечилүүсү атайын эрежелер, талаптар менен каралсын деген ниетти алып келип атат. Конкреттүү ал жерде 275 метр тажик тарапка берилсин деген сөз жок. Берүү жөнүндө ушул маселени чечүүдө эгер бериш керек болсо же бербеш керек болсо ушул маселени каралсын деп жазылып атат да. Анан аны өкмөттөр аралык жана комиссия бери келгенде өкмөттөн токтом токулуп атат. Кийин ал Мадумаровдун протоколу менен токулуп аткан жок. Бул Нурлан Сулаймановдун протоколу менен токулуп атат. Мен Нурлан Сулаймановду күнөөкөр ал жооп бериш керек дегенден алысмын. Себеп протокол менен ал ишке кылмыштуу деп жоопко тарткан мүмкүн эмес. Протокол юридикалык күчкө ээ эмес нерсе. Андан кийинкиси кадамына келсек, ошол протоколдун негизинде өкмөттө токтом токулуп, келишим түзүлгөндө келишимге кайра Нурлан Сулайманов кол коюп атат. Кыргыз өкмөтүнүн атынан транспорт министри катары.
Бакуда бир коюлган, Ошто бир коюлган, анан келип биякта коюлуп атат. Анын негизинде ошо мезгилдеги өкмөттү башкарып турган Алмазбек Атамбаев алып чыгып атат Жогорку Кеңешке. Жогорку Кеңештен анан эмне комитеттен кайтарылып атат. Демек Сулаймановдун протоколу дагы жокко чыгып атат. Сулаймановду да караганга мүмкүн эмес деген сөз да. Анан ошону кантип депутаттар билбейт да. Муну мынтип айтыш керек. Жогорку Кеңеш коркок, Жогорку Кеңеш чоркок, Жогорку Кеңеш саясий буйруктугун аткарат. Ошондон улам унчук албай мейли биринчисине берет, эми айтып атат катуу тапшырма келди. Өздөрүнө салып коелу, анан биринчиси кылып чечет. Жогорку Кеңеш асмандан түшүп калган жок да. Өзүм эптеп берем. О, асмандан түшүп калган жок. Мавлян мырза туура айтты. Тагажен, бөлө, ака-ука, тааныш, улуу сөздүн уяты жок. Ойношу жана башкалар келди. Ошондо Мадумаровдон башкасынан начар жигиттер экен бизде. Жок, начар деп айтканым жокмун. Андай туура эмес. Сиз айтканда Мадумаровдун жанында жүрдүңүз беле ошондо протокол коюп атканда? Жол боюнча ал эмнеге салынып калды, тура эмес болуп калды деген пикир айтып атпайбы? Ал биздин утук. Тажик салган жок жолду. Кыргыз тарап салып атат. Лейлек менен биз баткен уланып атабыз аны менен. Ал биздин эң негизги утук. Анан ол жердеги өкмөт Сулайманов, Нурлан мырзалар койгон протоколдо, кол койгон протоколдо конкреттүү жазылып турат. Ушул жолдун курулуп калуусунун негизи менен биз кыргыз тарап чек арабызды мүмкүн болушунча максималдык деңгээлде коргоп калууга шарт түзүлдү деп шапка ыргытылып атат. Бул кечеде маалымат жок экен демек.